Assalamu alaikum, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Жакшы турасыздарбы? Бүгүнкү видео кайрылуу сын пикир эмес, бир сунуш менен кайрылам. Мүмкүн өтүнүчпү, мүмкүн суранычпы, эмне үчүн сын пикир эмес, себеби бүгүнкү бийликтин сырты жалтырак, ичи калтырак саясаты көпкө узабайт экенин мен түшүндүм. Анан бир сунуш менен кайрылып атам. Садыр Нуркожоевич, жаңы жыл кирип келатат, мына 10 жетпеген бир жумадай ашыра убакыт калды. Ошо камактагы бардык саясий беренелер менен камалган активисттер эми азыр бүгүнкү күндө мурда чоң кызматээлеген саясатчылар деле жок экен. Мен карап көрсөм түрмөдөчү, камакта бүт эле активисттер, журналисттер. Эми алар силерге эч кандай деле коркунуч деле жаратпаса керек. Менин сунушум ушул жаңы жылда, жаңы жыл майрам болгон үчүн эмес, жаңы жылда жаңы календардын барактары жаңырып аткан үчүн алар дагы жаңы жашоо баштасын, силер дагы жаңы мамиле коомчулук менен ошо камактагы жарандарды деле бошотуп койсоңор, жаңы жылды үйүнөн тоссобу деген бир аруу тилек менен кайрылып атам да. Анан айрымдар ойлошу мүмкүн, сен өзүң келериң аз калгандан кийин ушинтип атасың деп, жай менден башкасын кечирип койгула, менден башкасын пробация мененби, актаппы, штраф кылыппы, иши кылып бошотуп койсоңор деген эле сунуш. Мен болсо мен барганда эле өнүгүп кетмек белеңер. Мен барганда мен же тирүү барам, же өлүгүм барат, же бүгүн болбосо эртең барам, же өзүңөр кармап кетесиңер, кармап кетпесиңер мүмкүн өзүм барам, же силер бийликте отурганда барам, мүмкүн бийликтен кулаганда барам. Анын баары мен жараткан өзү билет экен. Анан урматтуу мекендештер, мындай да, Садыр Нуркожоевич ошол Акылбек Жапаровдун саясатын, бул заманбап саясат эмес. Элди кыйнап атасыңар. Бул ЭТТмби, башкасыбы, ошол салык системасы, салынып аткан штрафтар мындай, кандай десем, поэтапно мындай кирсе, жеңилдетилип, ишкерлерибиз сыртка качып кетпесе, ошолорго бир колдоо болсо деген гана ойду биз айтып жүрсөк, бизди бузуку эл душманы деп жүрүп, бүгүн президент баш болуп менин баса белгилеп коюн, жеке менин айткандарым туура чыкканын бүгүн президент баш болуп мойнуңарга алып атасыңар. Эми бул ушул жолго бардыңар, мына жеңилдетип атасыңар, айла жок ушул жолго бардыңар да, бул туура жол. Да бир нерсени баса белгилеп коеюн, баары бир мен айтып аткан, мен берип аткан сунуш актап койгула, бошотуп койгула, жаңы жылды үйүнөн тоссун деп аткан. Буга да акыры ушуга келесиңер. Мойнуңарга алып, баары бир алар менен диалог кылыппы, сүйлөшүппү, пробацияга чыгарып, буга келесиңер баары бир. Ошон үчүн жаңы жылды үйүнөн тоссун. Мында карап көрсөм, бир дагы мурда коррупцияга шектелген, чоң кызматты ээлеген деле бир дагы жараныбыз калбай калыптыр. Именно ошо саясий мотив менен камалган, саясий беренелер менен камалгандар, бүт эле жарандык активисттер, ошо кыздарыбыз жок дегенде балдары менен Махабат Тажыбек кызы, ошо Канике Аранова, Зарина Төрөкуловалар балдары менен, бала чакасы менен үйүнөн тоссу. Андан тышкары ошо Адилет Балтабай деле жөн эле отурат. Ушундай Данияр Ахматовдун дагы кызы онкологический больной, рак менен ооруйт. Садыр Нуркожоевич, балаңызды сүзүп алган, кырсыктап, ошол адамды деле кечирдиңиз эле. Эми бул жарандарды деле кечирип бир чыгарып койсоңор, эми кечиргидей күнөө деле кылган эмесмин, бирок ошо актап койсоңор, бир компромисске келип деген аруу тилек менен кайрылып атам. Ушундай урматтуу мекендештер, анан ишкерлер кийинки видео кайрылууда
кайсы ишкерлерге стадионду салдыргансыңар, кайсы ишкерлерге айылыңарга чейин жол салдыргансыңар, алар байкуштар бияка чейин келип, бияктан жумуш орун түзүп, бияка инвестиция кылып, бияка салык төлөп Дубайга иштеп атат. Ошолорду колдогондо кыспаганда ар кандай шылтоо менен ар бирин эле ОПГны колдогонсуң, ОПГны финансировать эткенсиң деп иш козгой бербей, бир алтын ортолук деп коет го, золотая серединка. Аларга деле бир мындай амнистия кылганыңарда булар деле ошол жумушчу орундарды Кыргызстандан түзүп, салыкты Кыргызстандан төлөп ошол жакка инвестиция кылмакта. Билип атат эми алардын аты жөнүн, кандай шарттар менен алардын мандаттарын алгансыңар, бизнестерин кантип кыскансыңар, айылыңарга чейин кантип жол салдырып атасыңар, кийинки чыгарылышта айтып берем. Бүгүнкү сунушум ошол. Садыр Нуркожоевич, баарыңардын ишиңерге ийгилик, урматтуу мекендештер. Баарыңарга ийгилик. Assalamu alaikum, Кыргыз элим. Мен ушу Актаудагы жанакы самолеттогу кулаган биздин 3 жараныбыз боюнча айтайын деп атам, достор. Ошо 3 жаран биздин коллегабыз болчу, ушу Грузиядан машина алып келип окат кылчубуз. Ошол байкелерибизге азыр кичине жардам керек болуп атат. Ошо байкебиз сүйлөп берип койсун, бир турган байкебиз. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз элибиз. Жана ошондой эле биздин башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылуу кылайын деп, жана ошондой эле УКМК башчысы Камчыбек Ташиевичке жана Минздрав Алымкадыр Бешеналиевке. Азыр биздин 3 жараныбыз Актауда жатат. 2 жараныбыз абалы кичине туруктуу, бирок 3-чү жараныбыз Ринаттын акыбалы өтө оор. Же транспортировка жагынан болобу, же болбосо биздин суктанган врачтарыбыз бар, хирургтар. Ошол хирургтарды жанын алып барып бергенге болобу 2 күндөн бери эчтеке жардам боло элек. Ал үчөнү диаспорадан чалат болду. Башка жактан мындай особо деле жардам болбой атат. Урматтуу президент, суранат элек көмөгүңүздү көргөзүп, Кыргыз качан талга таштачу эле. Жардам кылып болсучу. Суранарыз ошол. Башка бизден жемебиз деле жок. Биздин айталы деген сөзүбүз, бизде канча деген кыргыздар, кыргыз эле эмес, канча деген мамлекет чукуна турган хирургтарыбыз бар. Ошо Актауда Ринатыбызга аябай операция керек болот. Ошого 2 күндөн бери операция кылбай атышат. Ошону кыла турган бизге бир хирург кошуп берсе жакшы болот эле. Азербайжан, например, Азербайжан өзүнүн жарандарын алып кетишти самолет менен. Россия өзүнүкүн алып кетти. Баягы эле байкуш биздин кыргыздар калып калдык. Ушул нерсе менен заниматься эткен бизде правительстволор бар да. Ошолор деле барып, ошондой жардам кылып берсе жакшы болот эле. Биз ошону суранат элек, достор. Ошону элдерге бөлүшүп, ушуну эметип бөлүшүп койсоңор, может биздин ушул айтылган сөзүбүз улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичке жетип калышы мүмкүн. Ошондой эле ниетте Кудай буйрса чыгардык, достор. Баарыңар лайк басып, поделиться кылып койгула, достор. Ассаламу алейкум.